Мына эки Камринин окшош турганын карагыла. Атластарчы. Ассаламу алейкум туугандар. Таксопарк, Тек, Акар таксопаркына келдик туугандар. Сонсо метрода Авиаторов 13 строениясы жок экен, жөн 13 экен туугандар. Арендага кимде машина издеп жүргөн болсо, мынакей туугандар. Камрилер бар экен. Ошондой эле Атластар. Мына Атласты айдагандар билет да. Бир комментарий жазып көргүлөчү. Комфорт плюска Черитиго 7 Pro нарак бирок караганда Атластар жакшы чыгып атат. Бааларын айтайын сразу эле. Баалары Камридагы Атластагы 2900 рубльдан туугандар. 7.0 Парктын проценти 2,5% туугандар. Болоттон көрдүм деп келе бересиңер. Келгендерге 2 күн аренда бесплатный туугандар. Биринчи күн, 2 күн, экинчи күн аренда бесплатный туугандар. Бул жагында өзүнүн автосервиси бар, машина бузулса келип оңдотуп кетесиңер. Экономго Солярис бар экен, ошондой эле Рио машиналары бар. Экономдор 1700дөн экен туугандар. Экономдор 1700дөн 7.0. Камрилер 2900дөн, ошондой эле Атластар болсо 2900дөн туугандар. Эмнесин айтпай калдым. Ошол 2,5%. Бул жагында азыр офисин дагы көрсөтөмүн. Офисине келип, бул жакта документ жасаган жерлерин дагы көрсөтөм. Келип машина алып кетсеңер болот туугандар. Сонсо метрода Авиаторов 13 адресине туугандар. Парк жакшы, өткөндө бир келип тартып кеткенмин. Пока жалп жок бул парктанча. Оплатасы боюнча Сбербанктан которсоңор арендасын 5% алат экен комиссиясы. Болбосо ушул жерге келип калсаңар терминалдан төлөп койсоңор болот. Жүрүлем. Жактан немесин офисин көрсөтөйүн. Бул терминал туугандар. Айтпа койду дебегиле. Бул жагы болсо кухнясы экен. Келип суп ичип, намазканасы бар. Өткөнкү видеодо айтканмын, келип намаз окугандар болсо намаз окуп кетсеңер да боло берет. Ошондой эле бул жагына келсеңер документти ушул жактан турулап берет. Ушул кабинетте келгенде туугандар сөз түрдө машинаны алып атканда толук сурагыла. Парк боюнча, договорун окуп, түшүнүп аласыңар туугандар. Келе бересиңер. Телефон номерди жана ошондой адресин экранга жазып койдум. Кимге ыңгайлуу болсо, жаккан болсо келип алып иштесеңер болот туугандар. Таксопарктан чыгып эле жанында автосервис бар эле. Бери аракта 1 мүнөттүк жол. Ошол жерге келип кирип ходовойн бир текшертип коюнчу. Жаман жолдо жагандай. Жамап коет го. Ошондой жолдордо тырык дейт, темирге тийгендейчи. Наконечниктер өлгөн окшойт. Бир көрсөтүп коюнчу эмнеси өлгөн. Бир жолу радиаторда көрүп коюн. Суусу ончолук азайып атат. Өткөнгө айткам, радиатор алмашым керек деп. Дагы деле алмаш элекмин да. Ошо качан өлгөнүн алмашабыз дейм да биз. Бир жолу көрсөтүп, кайер эмне экен. Анан бир жолу ишти уланталы. Бүгүн так 19 июнь экен, күнгө среда. Иш анча болбойт, бирок иштеп көрө берели. Бонус бар. Яндекске кирелек, анан кирип көрсөтөм. Бонус кылганча долгий заказ албай, короткий алып туруп бүгүн бир иштейли. Кеттик анда. Биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн бир жакшы иштеп келеличи. Количествого иштеличи. Көбүрөөк заказ кылыш керек. Бонус бүтүрүш керек. Вообще 67 заказ берди. Муну бүтүрбөй койсом да уят, 67 заказды. Адамдар 130ду бүтүрүп атат. Мен жүрөм 67 заказ бүтүрө албай. Жактан чыгайлы, машинаны бир көрсөтүп коюп, анан ишти улантабыз. Достор, эгерде парковый самозанятый болуп иштейм десеңер, Азия паркты сунуштайм. Парктын проценти 1% туугандар. Паркка кошулуп, бардык документти жасасаңар болот. Путевой лист, таксиге тиешелүү документтин бардыгын жасайт. Офиси бар туугандар. Телефон номерлери жазып койдум. Паркка кошулуп иштесеңер болот. WhatsApp группага да кошуп коет туугандар. Парктын проценти 1% болгону. Кийин дагы аккаунттан проблема болгон болсо, любой жагынан жардам берет туугандар. Номерге жазып, Азия парк менен кошо иштесеңиздер болот. 38 заказ калды дейт. 38 заказ 9300 берет экен. Бул 21-ине чейин. Тарс домой деп басалы. 11. Рейтинг дагы түшүп кетти. Кече бирөөнү сигарет чектирип, пиво ичирдирбей койгон. Сигарет чеге берейин дейт, айкос дейт. Жок дедим, мен ошо иштешим керек дедим. Пиво иче берейин дейт, жок дедим. Мен эконом заказ кылганда ичет элем дейт. Эконом заказ кылып бар дедим. Бизнес чакырсам дагы ичем дейт. Бар бизнес чакыр дедим. Бул комфорт. Десем, мен сага низко оценка басам дейт. Билгенин кыл дедим. 4.92ден 86га түшүп калды. Нерти качайтат, Мас болбосо. 38 заказды бүтүрүп калалы. Анан дагы самозанятый менен бир күн кеч иштедим. 10 канча заказ кылдым эле.
Ал мынау парк немеге есептеп еткен да? Бонусқачы? Нормально болды деп қоямын. Паркқа кіріп тұрып қарасам азай болып тұр, 67 ойдан тұрады. Көрсе, алға башқа өреткен да бонусыч. Азыр парк мен іштіп атам. Бұда азай одады. Вообще 67 заказ берген негізі. Bir gün жөн эле неме жалко болуп кетти. 67 заказ бүтүрүп койгон стоит эле го дейм, күнүнө 15 заказдан кылсаң деле кийингире. 2ден 40 өттү. Заказ берсе жылабыз, домойдо койдук, секи иштей берелиби? Неме? Сервисте иштек болуптур, ходовой нормально экен дейт. Каучук бар. Ошол тийип атыптыр. Аны камыт менен катырып койдум. Башка жака. Зым менен байлап, зыңылдап, айдап дегендей болду да. Кеттигендей. Коэффициент жанатат. Жығылсаң да көк мұзға, көңіліңді көп бұзба. Біз башындан өмірге күліп келген жоқпыз да. Жетсең дағы бұлытқа, қалбайсың ал тұрышта. Бұл өмірге жылаңаш келгеніңді ұнытпа. Бұйырған бақ кетпеген, кімдер қайғы чекпеген. Жетпеген бұл дүние, ешбір жанға жетпеген. Ыйманыңа беккен бол, Алла бізді естеген. Қалған майда чүйдөлөр, ешнер сені чечпеген. Бұйырған бақ кетпеген, кімдер қайғы чекпеген. Жетпеген бұл дүние, ешбір жанға жетпеген. Ыйманыңа беккен бол, Алла бізді естеген. Қалған майда чүйдөлөр, ешнер сені чечпеген. Торговый центрдің оғызына чейін келтірді ғой. Сәпсің басысы келбейді оқшайды. Осы торговый центрдің басынан шыққан. Соляреводан алдым, Риоға келдім. Черемушка 36 минутада 995-ке. Ошыға 5 рубль қош қойса 1000 рубль болып қалау ішінен көзіме көбірек көрінеді. Сілерде да шындай олау? 11995 десеңдер, 5 рубль болғанда 12 000 болды. Так. Болот, бонустун артынан куа дешиңер мүмкүн, Жок, кошчи. Алдыма тоң коюп туруп алат, жөн көрсөтө албайм. Короче, 67 заказды кантип кубайсың, кеңирип туйсуң, жөн иштесең деле. Яша өтө умный болуп калган. Бонус өткөндө 89 заказ берди. Бүтүрбөй койсом 86 заказ берди. Анда бүтүрбөй койсом 67 заказ берип коюп турган. Ушул заказды бүтүрүп койгон, бонусту кылып койгон. Бербейт, кечирип кой, бир айга жоголуп кетет. Бонус ушундай, бүтүрбөй койсоң бере берет, кайра азайтып бере берет. Бир бонус бүтүрүп койсоң, бербей коет. Домой баскан үчүн туруп турайын. Секин дагы бир заказ берсең жылабыз. 2 күн мурун мындай окуя болду. Проверка лично сурап калыптыр. Лично өткөнү кирдим, кирсем өтпөйт де. Сүрөтүн коюп койдум, ушинтип чыгып калдат. 2 жол өттүм, болбоду. Андан кийин жазылып турат, ручной проверка жөнөтөм депчи. Неге мындай болуп атат деп коем, телефондун камерасын ачарбы дейм, дагы камерасын арчыдым. Таза кылып. Өтсөм дагы болбоду. Анан айфондо дагы неме бар эле, Яндекс. Бул менен кирдим дагы, проверка лично өтсөм өтүп кетти. Мынанын камерасын ачарбы деп коем. Жок, нормально эле. Анан кийин кайра Samsung өткүздүм дагы лично сурап калды. Телефон өзгөрткөндө сурап калат го, дагы өткүзсөм болбойт де. Одан 1 күн мурун бир айтып аттылы, ушинтип лично өтпөйт деп. Анан кийин ошол менде болуп атат, ошойт вообще Яндекс субой болуп дедим дагы. Бир братанга жолуктум. Аныкы Samsung S22 эле. Экөөбүз жолугуп, аныкынан өтсөм өтүп кетти. Кайра өзүмкүнөн кирип туруп өтсөм өтпөй койду эле эч. Телефон издедим банан. S22 издейм деп 41 нерсе минген, 45 миңге чейин. S22 алам дедим. Жана телефонду таппадым магазиндерден. Яндекс маркеттен таптым, алды 2-3 күндө келет экен. 3-4 күндө. Анан не кылам деп кечке жүрдүм, кеч убакыт өттү. Бирөөгө чалсам айтып калды, болот. Телефон саткан балдар эле. Телефонду полный сброс кыл, башка аккаунт ач.
жаңа gmail.comчу. Анан кийин Яндексти өчүрүп өтүп көр деди. Телефонду алдым, полный сброс кылдым, өчүрдүм. Башка аккаунт ачтым. Эмени Яндексти өчүрүп туруп, проверка лишнес өтсөм, бир өткөндө өтүп кетти да. Бир күн убактым кетти мен ошого. Ло, аягы барам, бияга барам, телефон издеп. Азыр эле калды башка телефон алып жүрүшүмө. Анан, мына кече күнү дагы бирөө айтат, өтпөй атат личность. Биякта дагы башка балдар айтат, личность өтсөм өтпөй атат. Телефонду сброс кыл, жаңыла, ушундай. Эгерде силерде да ушундай болуп аткан болсо, өтпөй аткан болсо, камера нормальный де, бул жаңы телефон де, почти 30 миң турат, 25 миң да. 20 миң, 25 миң турат, 20 миңден жогору. Бул телефон өзү Яндекс сунуштаган телефон. Экранга да коюп койдум. Эгер навигатор жакшы иштей турган телефон дей турган болсо, алам десеңер, ушул телефонду алсаңар болот, экранда турат тугандар. Биринчиде турган Samsung A34 5G деген ушул меники. Ушундай телефон иштетем мен. Чокон сымайт этин, болот кандай телефон иштетесин, навигаторун катыбайт дейт. Яндекс предлагает эткен телефондордун эң алдында турган телефон ушул телефон, мондай. Samsung A34 5G деген. Ушундай телефон. Дагы эмне телефон предлагает этат Яндекс? A32 Galaxy, A22, A22 Redmi'den Note 11, Note 11s, Note 10s. Pixel болсо Pixel 5, Pixel 6, Pixel 7. Ушул телефонду алсаңар, GPS жакшыраак иштейт. Негизи Samsung'дар жакшы иштейт, негизи мынтип ошондой экранга да коюп койдум. Яндекс ушул телефондорду өзү предлагает этат. Мына биринчиде турган меники ушул A34 5G деген. Муну ошо былтыртан бери иштетем. Муну мен Кыргызстандан алып келгенмин былтыр. Оптима мен Кыргызстанга барганда ошондо алып келгем. Ошентип бир күн менин настроением ошондо видео тартайын дедим, просто баягы жана желание жок болсо тарткым келбейт да. Меники да желанием жаман тез кармап турат. Ошого бүгүн айтып коеюн деп атам. Силерде да ошондой личность сурап аткан болсо, телефонду сброс кылгыла. Башка телефон алыштын кереги жок. Мен башка телефон жок жерден алып берейин дедим 45 миңге. Кеттик анда. Анан кийин туугандар, айтам деп унутуп калыптым да азырчы. Экранга WhatsApp номер коюп койдум, Instagram коюп койдум. Эгерде арзан телефон алам деген болсоңор, бул онлайн магазин, телефондор эң арзаны. Москвада эң арзан саткан ушулар экен. Муну китайский дебегиле, Кытай экен, ана мына дебегиле, себеп бунун офиси жок, сата турган магазини жок. Ошон үчүн арзан, булар аренда бербейт да. Ошон үчүн арзан туугандар. iPhone 15ти 98 миң дейт окшойт, адашпасам. 14тү 60 миң дейт. Толук баасыны сурайын десеңер, любой телефон кааласаңар, Samsung, бияк чыгып кетти. Redmi, iPhone, любой телефонду алсаңар болот. Өтө арзан. Москва боюнча эң арзан онлайн магазин туугандар. Булар эми онлайн магазинда немеси жок, магазин жок, ошон үчүн арзан. Айта кетчү нерсе, доставкасы менен метрого чейин. Айтсаңар, өздөрү доставка алып берет туугандар. Ошол номерге жазып, Instagramдан көрүп, бааларын сурасаңар болот. Эмне телефон керек болсо сурай бересиңер. Болоттон алдым деп жаза бергиле туугандар, кийиңери. Sağını karegimdi carıp gitti. Sağını bütün kumdu alıp gitti. Sağını sarı jorgosun toku berip hay. Nöşürülüp yaş ömürüm ağıp gitti. Айылдан посылка келди туугандар. Так, эмне бар экен эми буда? Охо. Жак кымыз окшойт. Кымыз. Үйгө келе кымыз ичебиз. Короче, муну суббота воскресенье ичиш керек. Ошен иштейбиз суббота воскресеньега чейин. Муну наракка коюш керек. Ошо банкалар сынат. Үйгө келе кымыз ичебиз. Мытша келип калдык. Эми секин домойду басып барып, мынаны таштап коюп иште уланталы эми. Тустай келдим центрден мытшага. Заказ жок.
Кожуховскийге жақын жерге заказ таштадым эле. Майдалап эле жүрөм, ошон үчүн заказдар тартып айтам да. Кымбат таштаганда тартат элем да. Так, Кожуховскийге келдим эле. Туугандар, Южно-Портовый 30Б-га Аклейкага мастери балдар керек экен. Кичине шыгы болсо дагы үйрөтүп алабыз дейт. Телефон номер коюп койдум. Бека, билбегендер болсо үйрөтүп аласыңбы? Үйрөтүп алабыз туугандар. Мастер болсо анан жакшы. Акчасын төлөшөсүңөр. Акчасын келсеңиздер түзөшөбүз. Болду. Мына жанагы камериби? Ошо сизби? Келбей койгонбу? Жарышасызбы? А? Болду. Башка күнү ушу камери менен, кудум ушу камери менен мына Аризонду жарыштырабыз. Пока мен иштеп келейин эми. А? Качты болчу. Ошол туугандар. Тамаша, албетте. Аклейка балдар керек, мастерлер болсо дагы жакшы, телефон номер коюп койдум. Чалсаңыздар дагы сүйлөшүп аласыздар. Кичине чыгып болгон болсо өздөрү үйрөтүп алат буларчы. Балдар бар, ишти кылып атышат кыскасы. Машина жык, иш бар. Зона кылып сүйлөшүп алсаңар болот. Бир заказ таштадым. Шалковский келип калдык. Шалковский. 28 минутада. Бүгүнкү күндүн нормальный заказы. 1187-ге. Бүгүн иш анчолбо да. Жазып коелачы. Бүгүн среда иштегендер барбы? Иш анчолбо болот. Сага кошулам дегендер болсочу. Мо ременден штраф келип эле той кылабыз дей. Мен да келип көбүнчө таппай коем да ременчи. Автозаводский жактан алдым, Трёшкадан. Анан мына МСД Хордодан алдым. 1000 рубль кетет го. Скидкасы мен 500 рубль коем. Жакшы болуп эле отурасың го. Бутум ооруп калды. Чата слонсага алмашпасак болбойт э. Оба. Сланс жан кийинирээк иштейличи. Ким сланс менен иштейт э? Böyle сланс менен иштесе керек э. Комфорт, эконом. Комфорт кылсам, майда. Азарда. Бересе кийиш керек. Бизге баары бир эконом менен комфорт бар. Чынбы? Сланс эмес. Эч нерсеси жок деле жүрө беребиз го. Ремен табып жүргүлө. Кечегиде Хордодан алдым, МСДдан. МСДда жок деп ойлогом, көрсө бар экен, ал жерден да келдим агачы. Сүрөтүн коюп коюмбу? Маки. Жакшы болуп турасыңарчы. Кеттик анда. Саат 11 болуп калды, 11ден 10 өттү. Эй! Заказ берсе жылайын. Апрелевкага келип калдым, Апрелевка. Аз жетейин дегенде мына жерден гай тосту да. Мына заказ жаап коем биринчи. 53 минутада жигар 2329га. Жетейин дегенде гай турат. Анан кийин мына бул аскатат да, жанып турат, көрүңөрбү? Тартатат. Мен атайын муну салонго караткам да. Себеп мына бул жагы жанып турат. Нарактагы гайге көрүнөт да жанып турганчы. Бул видеорегистратор көрүп дагы кое берет. Тосту чекиге токтодум. Ижей деди. Сураган дагы жок, деген дагы жок да. Элестетик эле. Ошого мени безилдетпей видеорегистратор койгула э. Муну бирөөсү күйүп калды, экинчиси. Не слабый деп коем. Мени безилдетпей видеорегистратор койгула э. Аскатат э, любой жердечи. Сен пайдасы тиет. Рахмат айтасыңар, болот, рахмат. Сен айтып койдум эле. Жигер депчи. Кеттик тагындар. Видео лайк баскыла. Подписка таштагыла деп кечеги видеода айттым эле. Бир видеода подписка таштап койгула деп айттым эле. Ошол күнү 15200 болуп кетти. Өтө көп куттуктап жазды. Рахмат алтындарым. Анан кетейин алтындарым. Бир видеодан 200 адам подписка таштады. Таштап койгула десемчи. Таштап койгула, 20 миңге жетип алайлы. Кеттик тагындар. Үйгө келип калдым туугандар. Saat 2'den 19 öttü. Жумуш бүттү. Канча пробег жүрүп койдум бүгүн? 287 км. 10 saat 18 minut машина жүрүп туруптур. Чыкканыма 11 saat болду. Кичине дем алып калдым да. Чай ичкен малда. Общий сумма где-то 9,5 миң иштеп коюпмун. 12 чейин 6588, 12ден кийин 3 заказы 2894.
65-88 daha koşak var yine. 9 zakaz. Вообще 12 zakaz koydum. Ошол Куабек нормально жүрүп коюптун 287 км жүрүп коюптун. Жамгыр сон жайында атат. Жамгыр сон деп погода сон шомал болуп атат. Кийинки видеолордун жолукканча анда тынч болгула, аман болгула. Азыр 1,5 миңдик бензин койдум почти. 1400 рубльдук. Тык деди. Заправка полный болду. Эртең иштейбиз. Assalomu alaykum.